Өлкө президенттигине мөөнөтүнөн мурда шайлоого үгүт жарыян өнөктүгү бүгүн расмий башталып, 18 талапкер атсалышат. Соңку саясий окуялар таза шайлоо өтүшүн дагы бир ирет айгенеледи. 10 январ эл өз келечегин жана тагдырын тандайт. Бул жоопкерчилик ар бир шайлоочулардан жана талапкерден көз каранды. Аны менен бирге конституциялык реформага референдум өтөт. Октябрь окуясынан кийин Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы шайлоо системасына өзгөртүүлөрдү киргизген. Коомчулуктун наразычылыгын туудуруп, добуш сатууга негиз түзгөн форма 2 үлгүсү алынып, парламенттеги босого 3%га түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясына президент болууну каалаган 63 талапкер документтерин жиберген. Анын ичинен 18 жарышка аттанды. Адыхан Мадымаров, Садыр Жапаров, Бактыбек Калмаматов, Арстанбек Абдылдаев, Канат Исаев, Рашид Тагаев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Имамидин Ташев, Курсан Асанов, Канибек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Элдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Төлбаев жана Абдел Сегизбаев. Өлкөнүн бардык аймактарында шайлоо участоктары түзүлүп, жарандардын тизмеси такталууда. Облус жана кала аймагында 576 тилке иш алып барууда. Пандемиянын талабына иштелип чыккан атайын алгоритм бар. Жогорку окуу жайдагы 52-82 шайлоо бөлүмү Сулайман Тоо муниципалдык аймактык жашоочуларын тейлейт. Учурда 1895 жарандын тизмеси такталып, атайын тактайчак илинген. Өткөн шайлоодо форма 2 үлгүсү менен 408 жаран кошулган болчу. Форма 1 менен гана иштесек болот, бирок форма 1 боюнча дагы бизге эч ким пока кайрыла элек. Тизмелер такталып жатат. Бизде мэрия тарабынан окуулар жүрүп жатат. Бир жумада бир жолу семинарлар өтүп жатат. Мисалы үчүн операторлорду окутуу боюнча, асуу операторлорду окутуу боюнча, катчыларды окутуу боюнча, формаларды түзүү, отчетторду берүү, актыларды түзүү боюнча окуулар жүргүзүлдү. Шайлоочулардын саны 2000ди түзгөн 53-26 тилкеси. Форма 2 үлгүсү жок болгондуктан жарандардын кайрылуусу солгун. Октябрда участок 447 шайлоочуну форма 2 менен кабылдап, анын 351-и шайлоодо добуш берген. Бүгүнкү күндө башка облуста каттоосу бар 5 аскердик кызматкер гана тизмеге кирди. Шаарда жашаган каттоосу айылдагы жарандар шайлоого катышуусу үчүн жол жоболорун сурап жаткандыгы айтылды. Форма 2 менен биз кантип шайлайбыз, кандай болот депчи. Ана форма 2 менен келгендер эми келишпейт бизге. Өткөндө форма 2 менен келип тургандар эми алар мурдагы жерлерине барып өздөрүнүн кайсы участкадан келсе, кайсы айылдан келсе, ошол жака барып шайлашат. Кабинетибиз өтө жылуу эмес. Отоплениябыздын ушу воздухун чыгарып бергиле деп ошол директорго да кайрылып атабыз. Анан бизге бөлүнгөн ал жерден Мама Садыков Улан деген бала келип кетти. Эртегеден ушул сиздерди ушу жылуулук менен камсыздайбыз деди. Печке алып келебиз. Анан Тирбадын алып келип беребиз деди. Эми ошолор менен катуу иштешебиз го. Кезектеги шайлоого жарандар биометрикалык паспорт менен өтүп, 29 декабрга чейин жашаган жерине каттоого турса болот. Мамлекеттик кызматтардын тез жана жеткиликтүүлүгү болуш үчүн атайын программа иштелип чыккан. Добуш берүүдө жарандардын 30% катышканда гана референдум эсептелет. Президенттикке чек коюлган эмес. Калада 76 тилке бар. Анда 179 миң шайлоочунун тизмеси такталган болсо, азыр 148 миң жарандын тизмеси алдын ала чыккан. Референдум шайлоону өткөрүүдө даярдык иштери кызуу жүрүп жатканын, мыйзамсыз аракеттер катталса, тез арада чара көрүлөрүн Расул Кадыров билдирди. Жарандарга шайлоо участогуна киргенден кийин шайлоо жана референдум үчүн 2 бюллетень берилет. Ага тиешелүү белгисин койгондон кийин ар бирин өзүнчө урнага салат. Демек, шайлоо дарегин өзгөртүү деген азыр жок. Бир гана шайлоо участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө ошол күнү ошол участоктордо нөөмөтүн өтүүчү ички иштер кызматкерлери гана ошол иштеген жериндеги шайлоо участоктордун тизмесине киргенге мүмкүнчүлүк болот. Ош шаарында каттоого жок болгон болсо, анда 29 декабрга чейин шайлоо дарегибизди өзгөртүшүбүз керек. Дагы ошол мисалы Ош шаарына каттоого турушубуз керек. Октябрда өткөн шайлоодо абдан эле шайлоо комиссияларына дагы оор болду. Шайлоо участоктарында шайлоо комиссиясынын ишинде эч кандай манипуляция кылууга мүмкүнчүлүк жок да, жылчык жок.
демек биздин жумуш жакшы өттү. Өлкөдөгү президенттик же парламенттик шайлоодо болуу, добуш сатып алуу, сатуу көйгөйү жана таасири көтөрүлөт. Эгемендиктеги ар бир шайлоодогу эң негизги көйгөйлөрдүн бири добуш сатуу катары сыпатталып, натыйжасын соңку окуялар көргөздү. Жаңы иштелип чыккан беренелерге таянсак, добушун саткан жөнөкөй жаранга 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Ал эми добуштарды сатып алуу фактысы боюнча кармалган жаран 180 миңден 200 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Жазанын орчундусу 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мыйзамсыз көрүнүш үчүн коомчулукта эркинен ажыраткан учурлар азырынча катталган эмес. Азыркы тапта БШКда 3,552,582 шайлоочу катталган. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо 1,971,948 жаран шайлоочулардын 55,96% добуш берген. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Эми президенттик шайлоодо, жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоодо, жердик кеңеш депутаттарынын шайлоодо мынанча шайлоочу катышсын деген норма жок. Ал эми референдумдар ар бир референдум өзүнчө мыйзам менен өтүлөт. Референдумда мисалы 30%дан кем шайлоочу добуш берген болсо, анда референдум өтпөй калды деп таанылат. Ал эми президенттик шайлоодо андай норма жок. Демек канча шайлоочу катышса, ошонун добушу менен жыйынтык чыга берет.